болуп жаткан орчундуу окуялар, көйгөйлүү маселелер, кызыктуу маектер, пайдалуу кеңештер жана жагымдуу жолугушуулар. Иш күндөрү саат 9:00-дөн 10:00-га чейин Спутник Кыргызстан радиосунда Күн башат таңкы программасы. Спутник Кыргызстан радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз. Спутник Кыргызстан радиосу Күн башат программасы өз эфирин баштайт. Биз бүгүн ушул Борбордогу жаңы курулуштар шаардын генералдык планына туура келеби жана ошондой эле Бишкек шаардык бүгүнкү күндө архитектура маселеси жана курулуп жаткан көп кабаттуу үйлөрдүн сапаты, шаар куруудагы документацияны иштеп чыгуу жана коопсуздук иштери боюнча маектешебиз. Ал эми сиздер түз эфирде катарыбызга кошулуп, суроолорду да узатсаңыздар болот. Телефонубуз 0312 66 42 82, мындан тышкары WhatsApp, Telegram аркылуу 0500 66 42 82 номерларына байланышка чыксаңыздар болот. Бүгүнкү бизде студиябызда конокто Бишкек шаарынын вице-мэри Бакытбек Абдиев. Саламатсызбы? Бишкек башкы архитектура мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Канат Анарбеков. Саламатсызбы? Бишкек шаардык кеңештин депутаты, турак жай коммуналдык чарба, отун энергетикалык комплекс, транспорт, коммуникациялар жана экология боюнча туруктуу комиссиянын төрагасы Рыспай Аматов жана ошондой эле шаардык архитектураны колдоо жана курулуш башкармалыгынын башчысы Талантбек Иманакун уулу бизде студиябызда конокто. Саламатсызбы? Эми белгилүү болгондой эле ушул Бишкектин Жаш гвардия көчөсүндөгү жакында гана ушул жаңы салынып жаткан көп кабаттуу үйдүн дубалы урап, жанындагы ушул 2 кабаттуу турак жайдын чатырын тешип кетти. Анда 3 киши жараталганы дагы ушул белгиленип жатат. Ушул жабыркаган үйдүн тургундары ушул курулуш компаниясынын ээлери жана жергиликтүү бийлик эч кандай реакция кылбай жаткандыгына нааразы болуп, жана курулуш компаниясы бүгүнкү күндө өз жүйөсүн дагы билдирип жаткандыгын жана курулуш компаниясы жоопкерчиликке тартылышы керекпи деген сыяктуу суроолорду ушул узатып жатышат. Жана муну менен жалпы ушул Бишкек тургундарында, жалпы жарандарда бүгүнкү күндө ушул коопсуздук маселеси, күмөн санаткан коопсуздук чындыгында бүгүнкү күндө абалыбыз кандай, мына ушул темалардын алкагында сөз кылалы деп баштап отурабыз. Эми мына ушул боюнча ким алгач жооп берсин? Келиңиз, баштап берсеңиздер, андан соң уланталы. Саламатсыздар, урматтуу бүгүнкү радио угуучулар. Өзүңүздөргө билгендей эле 2 күндөн бери ушу Жаш гвардия Фрунзе көчөсүнүн кесилишиндеги ушу көп кабаттуу үй боюнча көптөгөн маселелер туулуп жатат. Бул өзү 2020 жылы биздин Бишкек шаарыбыздын башкы архитектурасы менен макулдашып, ошол эле жылдын ноябрь айында Госстройдун астындагы экспертизалык департаментинден корутунду алып, андан кийин ал убакта мамлекеттик экотех инспекциядан ошо курууга, реестрга туруп, курулуш иштерин баштаган. Азыркы маалда ошо Госстройдун директорунун тапшырмасы негизинде комиссия түзүлүп, комиссия өз ишин азыр карап жатат. Эмне себептен мындай болду? Кимдин шалаакылыгынын негизинде болду. Анан азыркы башталгыч комиссиянын чечиминде бул өзүңүздөр көргөндөй сүрөттө 10 этажга чейин баягы кирпич менен салынып келе турган болсо, анан бизде ошо снипте да, нормада да бар. Андан ары көтөрүлгөндө баягы жеңил типтеги бул көп элдер баягы түшүнбөстүк болуп калат. Пескоблок деп атат. Бул пескоблок эмес. Азыркы жаңы мындай айтканда современный материал, бул газоблок. Газоблоктун өзүнүн оордугу 1 килограммга жетпеген салмактагы кирпич болуп эсептелинет. Пескоблок болсо бирөө 1,5 килограммга жакын болуп эсептелинет. Кеп анда эмес, себеби проектиде көрсөтүлгөндө, азыр текшерүү иштерин жүргүзгөндө ар бир коюлган кирпичтин аралыгы проектиде 3 метрден болуп, анан ортосунда вертикальный включение деп коебуз. Ошо включениялар коюлуш керек болчу. Бул 10 этажга чейин кирпичный кладкада коюлуп келгенде, андан кийинки уландысында ошо аралыкты алыс кылып койгон. 4,5 метр болуп калган. Вертикальный включение. Андан тышкары 11 мартта ошол эле курулуш компаниянын автордук надзор жүргүзгөн кызматкери журнал китепчесине жазган. Могул проектидегидей курулбай, аралыкты алыс коюлуп калды.
кайра өзүнүн калыбын алып келип, проектте кандай көрсөтүлсө ошондой жаза кыла деп. Бирок технадзор деп коебуз, прораб. Ал киши жумуштан бошоп кеткен болот. Анан баягы кырсыкка байланыштуу устранять эткичекти жанагындай шамал болду, шалакылык маселеси болду. Ошонун негизинде ушул кезепетке келип атабыз. Анан дагы айта кетчү нерсе, баягы башкармалык болобу деги эле ушул мамлекеттик кызматтагылар карабай жатат, ушунун айынан ушундай маселе болуп атат деп толук айтып кетишим керек. Кандайдыр бул эле эмес, башка курулуш компанияларында ошо ишинде иштеген автордук надзор, прорабтардын баары булар ушу Госстройдун астынан классификациядан өткөн лицензиясы бар специалисттер болуп эсептелинет. Булар ошол үчүн зарплата алып, курулуш компаниясы менен договорду түзүп, жоопкерчиликти алып, анан ошонун негизинде курулуш иштери уланат. Архитектуралык курулуш көзөмөл башкармалыгы ар бир мисалы курулуп жаткан этаждан баштап проекттер кандай көрсөтүлүп бергенден кийин бизде 2009-жылкы өкмөтүбүздүн 95-чи токтому бар. Ал жерде 22-чи пунктта жазылып турат. Курулуш компаниясы ар бир этажды курулуп бүткөндөн кийин тиешелүү уполномоченный орган деп коет, тиешелүү органга куруп бүткөнү боюнча уведомление берет. Ошол уведомленияны келип кабыл алып, мыйзам чегинде курдубу, көрсөтүлгөн проектти курдубу кабыл алынат. Азыркы текшерүүнүндө биз 10-чу этажга чейин кабыл алынып турбуз. 11-12-де кабыл алына эле экен бул маселе. Мындай жатканда фирма тараптан биз курулуп бүткөндүгү боюнча уведомлениясы бериле элек болчу. Азыр эми дагы бул баягы актануу катарында эмес, азыркы баягы комиссиядагы чыгып аткан көрүнүштөр болуп атат. Анан комиссия жыйынтыгын чыккандан кийин анан өзүнүн аягына жыйынтыгын айтат. Бирок ошол эле учурда жергиликтүү ошол жакта жашоочулар дагы бул курулуштун иши токтотулганын буга чейин эле, бирок ага карабастан курулуш иштери улантылып жаткандыгын дагы белгилеп жатышат. Буга кандай комментарий берсек болот? Буга чейин дагы ошо курулуш иштерин мамлекеттик инспектор дагы курулуш иштерин токтотуу деген маселе. Кандайдыр бир жанагындай мисалы 3 метр болсо 4 метр болуп калса же башка нерселер боло турган болсо, ошо курулуш ишин токтотуп, аны өзүнүн илебине алып келип, анан кайра баягы улантылат деген себеби анткени булар тиешелүү органдардан уруксат кагыздарын алган да. Bunun iki tarafı var da. Anda тиешелүү органдар уруксат кагазын берген. Ал экинчи тараптан бизнести да колдош керек болот абызда. Анан 10 этажга келгенден кийин сен мыйзамсыз куруп турсуң десе, бизнесмендин жумшаган каражат акчасын ким уруксат берсе, ошол мамлекеттин кызматкерлери восстановить этиш керек болуп калабы деп бул чоң суроо да башката. Анан эми азыр бул боюнча дагы Ленин прокуратурасы менен Ленин ички иштер башкармалыгы дагы териштүү иштерин башташты. Канчалык деңгээлде мыйзамдуу берилген ошо жерде. Мисалы, а жерде жанакы кирпич түшүп кетип аткандан кийин баардык кагаздарын алгандан кийин тегерегиндеги план застройка деп коет. Кран жерде туруш керек, машина аягынан кирип каягынан чыгыш керек, жанагындай техникалык безопасность эртең күнү кулап түшө турган болсо жанындагы кишилерге коопсуздугу жокпу? Ал план застройканы ким бекитип берген, кандай максатта бекитип берген, ушул териштүү иштердин баары жүрүп жатат. Азыр бул боюнча да сөз кылабыз. Ошол эле органдар деп атпайсызбы? Маселен, Бишкек мэриясынын басма сөз кызматы дагы ушул курулуп жаткан объект мэрияга жана райондук администрацияга тиешелүү эмес деп белгилеп жатат. Ушул боюнча бул окуя боюнча кандай комментарий берсек болот? Ошол окуя боюнча айтып кетсек, 26-нан 27 март күнү түндө болуп атат бул. Түнкү 3-4 болду. Ошондон кийин биздин службалар, бул болсо райондун администрация, Ленин районунун администрациясынын башчысы өзүнүн службалары менен, андан тышкары мэриядан вице-мэр болуп барып ордуна эл менен жолугушуу болду. Биздин эң биринчи максатыбыз элди эшикте калтырбай деген суроо болду да. Ошондуктан биз тарабынан, мэрия тарабынан болсо эл менен жолугушуу убагында достук гостиница боюнча
предложение кылганбыз. Ошо жака көчүрүп, биз болсо мэрия тарабынан болсо келишим бар. Ушундай ЧП болгондо элди эшикке калтырбай ошо жака көчүрүп, тамак, аш менен жардам бергенге, камсыз кылганга. Эл менен жолукканда ошондо элдер айтты, биз болсо аяка макул барабыз деп чыккан, бирок андан кийин строительный компаниянын, курулуш компания болсо представительдерин чакырып, ошол жерден сүйлөшүү жүргүзүлдү. Ошондо строительный компания эме чыгымдарын биз төлөп берелик деп туруп, аларга барып атышат. Элдер болсо временный жерге пока барбайбыз дегенге байланыштуу строительный компания болсо предложение кылды. Бүгүнкү күндө квартира тапкыланда өзүңөр, биз болсо бүт квартиранын жанагы төлөмүн төлөп берелик. Бул калган жанагы ЧП болгон жерде иштер бүткөнчө сиздер ошол жакта жашап туруңар деп өздөрү кепилдик алып атышат бүгүнкү күндө. Эми жанагы айтып кеткен тараптан мэрияга карайбы деген суроо туруп атат. Да, бул болсо участок, жер участогу бул договорлар боюнча, госакты боюнча частный компаниянын жери, бул кызыл китеби бар экен. Ошондуктан строительный компаниянын ошо представительдери бүгүн болсо сүйлөшүү жүргүзүп атышат. Биз тараптан бул социалдык маселени чечип бериш керекпиз. Ошо элдин бүгүнкү күндө турмушу кандай болот? Ортодо алар менен сүйлөшүүнү жүргүзгөнгө биз дагы ортомчу болуп, строительный компанияларды эл менен жолуктуруп берип атабыз. Стройка боюнча, курулуш боюнча айтып кетсек, бул капиталдык курулуш көзөмөлдөө организация бул болсо биздин шаарга, мэрияга туура карайт. Бирок 95-чи постановлениянын негизинде өкмөттүн 2009-жылдан баштап ошо токтом негизинде 14 этаждан бийик үйлөр бул государственный архитектурно-строительный контроль Госстройдун карамагында турат да. Ошондуктан Госстройдун кызматкерлери көзөмөлдөйт ошо объектилерди. Ошондо мондай маселе туулган. Эмне үчүн мэрия карабайт депчи. Бул объект биринчи категорияга байланыштуу ошо Госстройдун көзөмөлүндө турат. Ошондуктан биз болсо бүгүнкү күндө только элдин кандай маселеси болсо ошолорду биз болсо эми шаардын, Бишкек шаарына караштуу эл болгондон кийин биз алардын болсо көйгөйлүү маселелерин чечкенге аракет кылып атабыз. Строительный компания бүгүнкү күндө бүт чыгымдарын төлөп берейин деп кепилдик берип атат. Жакшы. Эми маселен бүгүнкү күндө ошол Бишкек шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдүн курулушундагы сапат маселеси, ошол эле учурда коопсуздук маселеси ушул көкөйдү кескен негизги маселелер болуп келет бүгүнкү күндө. Анан эми ушул теманы азыр жабалы. Канат мырза, айтсаңыз, бул маселеде кимдер жоопкерчиликти мойнуна алыш керек эле? Мындай нерселер кайра кайталанбаш үчүн кандай чараларды колдонушубуз керек? Ошол сиз бул тармакта күнгө тескейин берген айтсак катары. Сиздин берген суроого урматтуу радиочулар, саламатсыздарбы? Бул жерде эң негизгиси биринчи этап бул документтештирүү маселесин кылдаттык менен караш керек. Бул жерде документтештирүү маселесинде бир эле архитектура эмес, бул жерде көп орусча айтканда смежный деп коет, службалардын баары тиешелүү. Ал жерде милдеттүү түрдө экология корутундусун берет, санитарлар берет, анан пожарный служба МЧС берет. Ошонун негизинде берген уруксат корутундун негизинде анан кийин бул жалпы имарат курууга документ беребиз чогулуп туруп. Сводный деп коет, АПУ деп коет, АГЗ болуп калган. Ошо документ берилет. Кеченки болгон кырсык боюнча бүт документтердин баарын берилген. Уруксат, АГЗ чыккан, АПУсы. Анын негизинде ал жерде противопожарный норма боюнча ал службанын да корутундусу бар экен. Документтер ошонун негизинде бүт барга берилип, проект долбоору макулдаштырылган. Бул жерде болгондо азыр Талант мырза айткандай монтажный жумуш аткарылышы, сапаттуу аткарылышы, көзөмөлдөө, норманы бузбоо, норманын негизин куруу маселеси туруп атат да.
ошол баягы униташтан бийик жогору кеткен дагы жанагы газа блоктордун башталганда ошол жерден берген жазылган официалдык замечание убагында аткарган эмес. Анан жагында баягы жаратылыштык кырсык негизинде болуп аткан окуя да бул көйгөйлүү маселе. Негизи баягы бүттүк курулушка чакырып кетем, бул берилген долбоордун негизинде баягы отклонение жок, сапаттуу куруу маселеси. Эми баягы ар кандай баягы человеческий фактор болот, баягы экономия этип кичине анча-мынча долбоордон баягы отклонение болот, бирок аны көзөмөлдөш керек да. Көзөмөлдөшө жүрүп атат, бирок негизи ушундай шалаакылыктын негизинде монтаждык жумуштарын шалаакылык болгон негизинде ушуну келип чыгат да. Негизи бизден Бишкек шаары өзү 8 балдан жогору жер титирөө аймагында жайгашкан. Ошон үчүн бул бул конструктивный частьты өтө кылдат караш керек, бекем кылыш керек, көзөмөл кылыш керек. Генплан боюнча биздин генплан бар. Генпланда бүт шаардын центри болобу, чет жакасы болобу, бул жерде эмне курулуш керек, кандай имарат каралган баары жерде жазылган, көрсөтүлгөн. Ошону калганда биз иштеп атабыз. Бирок бул сапат жагынан дагы өтө көп маани бериш керек да бул маселеге. Куруу процессинде. Рыспай мырза, сиздин пикириңиз кандай бул боюнча? Негизинен саламатсыздарбы, урматтуу. Ушулар бул окуя боюнча азыр тиешелүү органдар иштеп, иликтеп аягына чыгат деп ойлойм, бирок Талант мырза айтып кеткендей, алда бул негизинен ошол курулуш компаниясынын өкүлдөрүнүн жоопкерчилиги туруп калат. Бул жерде себеби технадзор дейбиз, башка адистердин бардыгы өз милдетин аткарып эле келет да, эми эч ким акча чыгып кетип калган жер жок. Анан негизинен бүгүнкү чогулуп аткан ошол эфирге келгендеги биздин КДП маселеси боюнча келип атабыз деп турам. Негизинен ошого келип такалат да. Ошол жердеги норма, талаптар канчалык аткарылган, жанагы уруксат кагаздары канчалык берилген, эми үйгө такыр эле жармаштырып ошо куруп атканда ошол жерде курулуш компаниясы дагы ошол нерсени канчалык туура маалымат берген. Негизинен ошол маселеге келип такалып калабыз. Ошо башаламандык курулуш деген маселе туура эле көтөрүп атасыздар. Бүгүнкү күндөгү актуалдуулугу ушундай окуялар менен келип өзү кайра ачылып атат да. Эми бүгүнкү күндө ушул башкаларда жашылдандыруу иши дагы колго алынбай, курулуштар чаржайып жүрүп жаткандыгы тууралуу дагы шаар тургундары тарабынан да көп ушул маселелер айтылып келет. Маселен, ушул соңку жылдары Бишкек шаарында көп кабаттуу үйлөр көп салына баштады, абдан тездик менен бул динамикалуу түрдө. Алардын мыйзамдуулугу боюнча да талаш тартыш чыгып, ушул буга чейин дагы шаар тургундары мыйзамсыз курулуштарга каршы ушул акцияларды өткөргөнүн дагы билебиз. Маселен, 2021-жылы ушул Кыргызстанда курулуш жүргүзүүгө 520 лицензия берилгени дагы айтылып атат. Мына ушул документация деп ушул Карат мырза сиз дагы белгилеп атпайсызбы? Алар толук кандуу жакшы болуш керек деп. Бул жаатта кандай бүгүнкү күндө көйгөйлөр бар? Эмне себептен мына ушундай катачылыктар кетип атат? Лицензия берүү маселесине токтоло турган болсок, нелерди айтсак болот? Бир боюнча биякта өзүңүздөр 2019 жылдын аягынан 2020 жылдан баштап 2 жыл аралыгында баягы биздин жана ковид болот, башка маселелер менен чынын айтканда азыркы маалда Бишкек шаарында 410 курулуш жүрүп жатат да. Анын ичинен 37 курулуш мыйзамсыз. 37 бул көп кабаттуу үйлөрдөн да айтып атам. 37 мыйзамсыз курулуштан тышкары анын ичинде 12 кабаттуу үйдө биздин жарандаров жашайт. Азыркы маалда сот иштери, териштирүү иштери жүрүп жатат. Алардын келечеги кандай болот, аны мыйзам чегинде сот иштери карап чечилет да. Андан кийин анан улантабыз. Маселен, 2021-жылы 12 февралда өкмөттүн токтому менен 38-жобосу менен буга өзүңөргө белгилүү болгондой мамлекеттик техник инспекция болгон. Ал жерде бардык 12 тармактагы көзөмөл функциялары берилген. Ошол көзөмөл функциясы жокко чыгарылган.
өкмөттүн реформасынын негизинде тиешелүү министрликтерге кайра кайтаруу боюнча азыркы күнгө чейин ошол көзөмөлдөөчү органдар реформага ылайык өкмөт 310 токтомду 21 жылы 21 декабрда кабыл алган. Мыйзамга ылайык жогорку кеңеш ошол токтомду бекитип бериш керек. Биз азыркы маалда Министерство экономикада эски портал боюнча госэкотех инспекция болуп турабыз. Мынтип айтканда, көзөмөлдөөчү органдардын реестринде жок болуп жатат. Жеке эле курулуш тармагында эмес. Өрт болобу, башка маселелер боюнчачы. Жогорку кеңештен эми баягы бизде мыйзам бар. 2007 жылы кабыл алынган. Ушул жеке ишкерлерди бизнес чөйрөсүн коргоо боюнча. Ошого ылайык эми баягы жогорку кеңеш менен жарандар өкмөт тарабында текшерүүлөр абдан көп болуп атат. Текшерүүнүн азайтыш керек деген маселе болуп атат. Бирок экинчи тарабы ушул эле жогорку кеңеште замминистр экономика айтып атат. Урматтуу депутаттар, бул саны эч кандай өзгөргөн жок. Ошол эле экотех инспекция тиешелүү ведомстволорго кеткендигине байланыштуу бекитип бербесеңиздер, эртеңки күнү ушундай кооптуу маселе жаралып кала турган болсо, ким жооп берет деген маселе чыгып атат да бул жердечи. Анткени өткөндө дагы ушундай эле мыйзамсыз курулуш болуп, элдер митингге чыкты. Биз барып карадык. Бизнес ээси тиешелүү органдарга кайрылды. Тиешелүү органдар силер азыркы маалда текшерүүчү реестрде жоксуңар деп тиешелүү жоопторго тартылдык. Мынтип айтканда бара албай жатабыз. Эки жат болуп атабыз да. Анан ушунун баары азыркы маалда топтолуп аткан маселелер. Биз ойлойбуз, жогорку кеңеште жакын арада чечилет деп. Андан тышкары биздин Гостройдон сунуш болуп атат. Курулуш жүрүп аткан жерде, буга чейин 2010 жылга чейин курулуш жүрүп аткан жерде. Бул бизнеске тоскоолдук болгон жок. Бул курулуп жаткан курулуштун сапатын текшерүү маселеси болуп эсептелинет. Ал бизнеске кол салып же бут тосуу маселеси бул иштеп аткан бизнести текшерүүчү органдар улам келип текшерген маселе да. Анан ошондон сунушка кирип атабыз. Ушундай кесепеттер болбош үчүн, көзөмөлдү жакшы жүргүзүш үчүн баягы плановый, неплановый проверкадан ошо реестрден чыгарып, курулушту көзөмөлгө ала алды. Эми маселен ушул Жаш гвардия бульварындагы ошол имарат, бул ошол KG Восток сервис деген компанияга тиешелүү экенин айтылып атпайбы? Анан бул уруксаат кандай берилген бул компанияга мына ушул үйдү курууга? Анан жашаган үйдөн ушул 2 метр аралыкта гана курулуш берсе болобу? Андан бери мына уруксаат алгандан бери 4 жылдай өтүп калыптыр. Демек, ушул аралыкта эч кандай бир текшерүү болгон жокпу? Ушуга кандай жооп берсек болот? Мындай болду да. Курулуш кандай берилген, ортодогу 2 метр аралык жанындагы үй турса деген дагы сөздөр жаралып атат. Ал чындык. Бирок ачык айтып коюш керекпиз. Маселен дагы бияктан архитектура бүт баарын берип салды деген маселе болот атпайбы? Жок. Кандайдыр бир любой курулуш компаниясы, мисалы мен жерим боло турган болсо, генералдык планда ал жерде көп кабаттуу үй архитектуралык ген планда көрсөтүлгөн болсо, мен бизнесмен катары келип, ушул жерге көп кабаттуу үй курам деп заявкаңды таштайсың. Архитектура кабыл алгандан кийин, кабыл алып туруп, тиешелүү мамлекеттик мекемелерге сунуштарын жүргүзөт, МЧСке жөнөтөт, өрт коопсуздугу сакталабы, сакталганбы, СНИПке жооп берет. Мына 10 этаж курам деп атат. Өрт коопсуздугу өзүнүн сакталган же сакталган эмес деген жообун берет. Ошондой эле санэпидемстанцияга жөнөт. Санитардык норма сакталганбы же сакталган эмеспи деп. Ошол тиешелүү органдардан положительный жооп келгенден кийин гана архитектура макулдугун берет. Тиешелүү органдар отрицательный жок, бул жерде санитардык норма сакталган эмес десе, архитектура өзүн билемдик кылып макулдашып туруп бергенге
мүмкүнчүлүгү жок. Укуу да жок. Андан тышкары эми териштирүү иштери жүрүп атпайбы? Баарыбызга көрүнүп турат расстояниясычы. Ошол расстояние соответствует же кайсы сниптте кайсы жобого ссылка кылып туруп жанакы тиешелүү службалар берген. Аны териштирүү иштери жүргүзүп, ошондо териштирүү иштери негизинде доказывать этилет да. Мыйзамсыз берип, ошол жерден коррупциялык факторлордун негизинде жок моого жооп берет деп туруп бере турган болсо, ошол берген киши башы менен жооп берет. Кадырман угармандар, биз азыр жаңылыктар түрмөгүнө өтүп, андан соң маегибизди улантабыз. Күн башат программасы өз эфирин улантат. Биз менен болуп туруңуз. Спутник Кыргызстан радиосу. Жаңылыктар. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргызстанда кумарканаларды ачууну колдоп, андан бюджетке жылына 2 миллиард сомдой түшөрүн болжоду. Ал туризмди өнүктүрүү максатында ушундай кадамга барып жатышканын белгиледи. Туризмди өнүктүргүлө дедиңер, өнүктүрүп жатабыз. Биз 2001-жылы кумарканаларга уруксат бергенде 1 жылда 630 миллион сом түшкөн. Азыр мындан 2-3, балким 4 эсе көп түшөбү деп ойлоп жатабыз. Кумарканада кыргызстандыктар ойнобойт. Эгер бирөө кирип ойной турган болсо, ачкан компаниянын лицензиясы алынып, Кыргызстандан чыгарылат. Биздин жарандар, балдар азгырылбасын деп катуу бөгөт коебуз, деди Жапаров. Ошондой эле ал ислам өлкөсү болуп саналган Малайзияда дагы кумаркана бар экенин мисал келтирди. Конокторду чакырып, алардын көңүлүн алып, анан кайра кетириш керек. Туризм деген ошол да. Кыргызстанга келип 10 күн көзү ачылбай ичип шайтанга жетеленип, кайра кете бергенден көрө ойносун, эс алсын. Биз ошолордун баарына шарт түзүп берели, деди өкмөт башчы. Белгиле кетсек, экономика жана коммерция министрлиги өлкөдө кумарканаларды ачууга уруксат берүүнү демилгелеп, коомдук талкууга чыгарган. Былтырдагы жогорку кеңештин 6-чакырылышынын депутаттары Бактыбек Турусбеков менен Дастан Жумабеков Ысык-Көлгө казино ачуу боюнча мыйзам долбоорун сунуштаган. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров дагы бул идеяны колдой турганын билдирген. Бирок каршы чыккандар дагы болуп, талаш жаралган. Аталган демилге жогорку кеңеште биринчи окуудан өтүп, кийин ошол бойдон каралган эмес. Өлкөдө кум шекери арзандап, баасы турукташып калды. Бул тууралуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматы билдирип, учурда нарк кандай болуп калганын айтты. Фрунзе дүкөнүндө 1 килограммга чейин 60 сом, андан көп болсо 77 сомдон сатылууда. Народный, Глобус, Достор дүкөндөрүндө канттын баасын түшүрүү маселеси талкууланып жатат. Мындан тышкары эң ири өндүрүүчү болуп эсептелген Кайындык кант ишканасына доллардын курсу төмөндөп жана кантка киреше салыгы төлөнбөй калгандыгы үчүн бааны арзандатуу жолун карап көрүү боюнча билдирүү жөнөтүлдү. Бул багыттагы иштер монополияга каршы жөнгө салуу кызмат тарабынан улантылат. Республика боюнча чекине баанын төмөндөө тенденциясы байкалып жатканы кошумчаланды. Коомдо болуп жаткан орчундуу окуялар, көйгөйлүү маселелер, кызыктуу маектер, пайдалуу кеңештер жана жагымдуу жолугушуулар. Иш күндөрү Спутник Кыргызстан радиосунда күн башат таңкы программасы. Спутник Кыргызстан радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз. Күн башат программасын улантабыз. Биз борбордогу жаңы курулуштар жана ошондой эле бүгүнкү күндө ушул мыйзамсыз курулуштар жана алардын сапаты боюнча дагы кеп кылуудабыз. Жана бүгүн бизде студиябызда конокто Бишкек шаарынын вице-мэри Бакытбек Абдиев, Бишкек башкы архитектура мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Канат Анарбеков, Бишкек шаардык кеңешинин депутаты, турак жай коммуналдык чарба отун энергетикалык комплекс, транспорт, коммуникациялар жана экология боюнча туруктуу комиссиянын төрагасы Рыспай Аматов, шаардык архитектураны контролдоо жана курулуш башкармалыгынын башчысы Талантбек Иманакун уулу бизде студиябызда конокто. Биз болсо эфирибизди андан ары улантабыз. Эми ушул Бишкекте курулуп жаткан көп кабаттуу үйлөрдүн сапаты, шаар куруудагы документацияны иштеп чыгуу жана коопсуздук иштери тууралуу кеп кылуудабыз. Бизге суроолорду дагы берсеңиздер болот. Бакытбек мырза, айтсаңыз, мына ушул мыйзамсыз курулуштарды болтурбоо үчүн
жана ошондой эле бүгүнкү күндө бул тармакта кандай ушул сунуштар жасалууда? Бул бир эле учур, негизги мындай курулуштар көп эле да. Анан ушул мыйзамсыз курулуштарды болтурбоо үчүн негизги кадам азыркы учурда кандай болуп атат? Мэрия тараптан. Биринчисинен, да, мэрия тарабынан эң биринчи суроо ошо туулуп атат. Проблемный бүгүнкү күндө суроо ушу курулуш тармагы болуп атат шаар боюнча. Мэрия тарабынан Бишкек глав архитектурага дагы мана экоинспекциянын представительдери бүгүнкү күндө государственный архитектурный надзорго дагы биз болсо тапшырма берип атабыз. Ошу объектлер боюнча текшерип чыгуу боюнча, генпландын негизинде салуу боюнча бул көр кеңештин депутаттарынын тарабынан дагы бул маселе көтөрүлүп атат. Азыркы убакта мэр тарабынан дагы эң биринчи суроо болуп ушу туулуп атат. Ошондуктан бүгүнкү күндө мана Бишкек шаарынын башкы архитектору өз жанагы мыйзам боюнча гостройго карагына киргенге байланыштуу 90% биз менен ошо мэрия менен иштеп жата турган болуш керек да. Ошондуктан бүгүнкү күндө мана архитектура тарабынан дагы башкы архитектор, мана экоинспекциянын дагы башчылары ошо биз менен тыгыз иштеп, градостроительный политиканы бирге жүргүзөбүз деген маселе бүгүнкү күндө коюлуп атат. Да, туура бүгүнкү күндө көп объектлер мыйзамсыз курулуп атат деп суроолор чыгып атат. Ошонун үстүнөн болсо бүгүнкү күндө иштегенге тапшырма алдык мэр тарабынан. Ошондуктан бирдикте иштейбиз. Буну болсо башынан баштап мэрия тарабынан бул акча маселесин чечүү. Бул проект детальный планировка деп коет. Ошону болсо генпланды утверждать эткенден баштап, мана бекиткенден баштап 2009-жылдан баштап эки эле жолу биз тараптан акча бөлүнүптүр. Бул юго-восточный часть деп коебуз, мана 740 гектар жерге проект детальный планировка бекитилген. Андан тышкары могу центральный часть деп коебуз, ошо где-то 3,5 миң гектар жерге проект детальный планировка иштеп чыккан. Бүгүнкү күндө эми тилекке каршы прокуратура тарабынан, эл тарабынан суроолор туулуп, ошону бүгүнкү күндө токтоткон, жокко чыгарышкан. Ошондуктан биз болсо бүгүнкү күндө мына көр кеңештин депутаттары менен бирдикте ушу маселени биринчи чечиш керекпиз. Бул башаламандык застройка болбош үчүн ушу акча каражатын бөлүп берүү, проект детальный плановканы иштеп чыгуу, генплан өзү болсо өзүңүздөр билгендей бул основной политикасын жүргүзүү боюнча болот. Кайсы жерде эмне салыныш керек, бул болсо экинчи этап. Мана 2009-жылдан бери мэрия тарабынан да акча бөлүнбөй, гострой тарабынан дагы проект детальный планировка жазылбаган үчүн ушундай бүгүнкү күнгө келип атабыз да ушу маселелер менен. Алтын мырза, сизде кошумча ошол жанагы кантип мыйзамсыз курулуштарды болтурбоо керек, алдын ала кандай алыш керекпиз дегенде, бул жерде эми эң биринчи ар бир жарандын бул жоопкерчилиги болуп эсептелинет да. Андан тышкары 2018-жылга чейин бизде административдик кодексте бар болчу, 454 беренеде. Ал жерде биз ошол мамлекеттик инспектор штрафын салып туруп, анан кайра кабылына келтирүү боюнча түздөн-түз сот аткаруучуга кайрылган укуктар бар болчу. Анан 2019-жылдары эми көптөгөн кодекстер өзгөрүлүп, ушул курулуш тармагында, административдик тармагында өтө эле гумандуулук мыйзамдар кабыл алынып калган. Ал учурда мисалы курулуш компаниясы болобу же башка эч нерсе болсо, мыйзамсыз курулуп атса 23 миң сом айып пул төлөйт. Андан кийин анан улантып сала бересиң дегенди түшүндүрөт да бул. Анан эми көп компанияларга 23 миң сом эми проблема эмес болуш керек. Андан ал кеп анда эмес, бирок баягы ага чейинки көрсөтүлгөн мыйзамдардагыдай штрафыңды саласың, сот органдарына кайрыласың, сот органдары эмне десе, анан ошону күтөсүң деген мыйзам болчу да.
Анан адыркы ошол мисалы 37 үйдүн кесепети мына ушул күнгө чейин 2 жылдап, 3 жылдап, 4 жылдап топтошуп келет, уланып келатат ушул маселелерчи. Азыр болсо 2020 жылы 1 декабрда ошол административдик кодекске өзгөрүү кирди. Ал жерде ошо эми мындан баштап мыйзамсыз курулуштарга 200 000 сом штраф салынат. Андан тышкары жанакы 200 000 сом штраф салгандан кийин түздөн-түз сотко сот менен жүрүп отурбай эле түз сот аткаруучуга кайрылуу иштери жаралат. Азыр эми биз жана башында айтып кетпедимби? Жогорку кеңеш кабыл алып бере турган болсо, ушул процесстердин баары иштеп баштайт. Анан бул жерде эми баягы бизнес жаатындагы күнөөлөй бергенден алыспыз. Бул жерде эки тараптагы бар да. Эми биз архитектура болобу, башка жерлердеги документацияны алганда көп убакыттар созулуп кетип атат. Көп убакыт созулганда бизнес жаатында убакытты бизнес күтпөйт, инвестиция күтпөйт. Анан алар сала берейин, документ алып келе берейин болуп, ошоктон эки жаат болуп чыгып келген себептерден бири дагы ушул болуп эсептелинет да. Анан муну эми комплекстүү иштеп чыгышыбыз керек. Азыр бул боюнча иш-чаралар улантылып атат. Бирок ушу уктуруучуларга биздин жарандарыбызга кайрылып коюшубуз керек. Мыйзамсыз иш барбаштыгын, андан тышкары жобого өзгөртүү киргендигине байланыштуу 200 000 сомдон айып пул салынат. Биз ойлоп атабыз эми, мисалы курулуш иштери баштай турган болсо, 200 000 сом штраф салдыкпы? Жок, укпай кайра салып атабыз, дагы 200 000 сом салабыз. Андан тышкары өзүм билемдик деген бизде жазык кодексинде бар болчу. Өзүмдү өзүм билем, сала берем деген. Ал дагы ошол 2018 жылы жокко чыгып кеткен. Ал мыйзамдагы кайра өзүнө келди. Мисалы, сиз курулушту салып атсаңыз, сизге штрафты салып туруп, токтот дейбиз, токтотпосоңуз ички иштер органдарына кайрылабыз. Ал болсо сен өзүң билемдик ошол беренеге такап туруп, сизди тиешелүү жоопко тартып, камаганга чейин мындайча айтканда апарат. Эми Рыспай мырза, бул борбордоштурулган ушул коммуникация боюнча абдан көп чоң көйгөйлөр бар экенин айтып келет. Бүгүнкү күндө бул маселе Бишкек шаары ички миграция маселеси дагы абдан чоң. Бүгүнкү күндө шаардын дагы калкынын өсүп жатышы, көп кабаттуу үйлөрдүн курулуп жаткандыгына байланыштуу. Ошол эле жашылдандыруу маселелери, бир кыска бир территорияга бир-эки түп баягы карагай же бир бак отургузуп коюп, кана бир кутулуп жаткан учурларда көп кездештиребиз да. Бул маселеге кандай негизги көйгөй бар? Анан бүгүнкү күндө канча имарат борбордоштурушкан ушу коммуникацияга кошулган эмес, ушулар боюнча айтсаңыз. Рахмат. Мен эфирден пайдаланып уруксат берсеңиз, мен бизде кыргызча такы турган ДПД болуп калат, деталдуу пландаштыруу долбоору. Ошол боюнча бир-эки сөз айтып кетсем, убакыт немекен тарыраак. Ошо негизинен эфирдин темасы ошол деп мен каттардандым. Себеби биринчи демилгечилердин бири катары 2013 жылы ушул демилгени биздин фракция көтөрүп чыгып, негизинен ушул демилге биздики. Анан 2013 жылы апрель айында эсимде ошол сессияга даярданып, ушул азыр ПДП деп тренд мода сөз болуп калган. Ошол документти алып чыгып, анан колдоо таап 20 миллион сом дегенде бюджеттен акча бөлүнүп, ушул долбоор ишке ашыш керек болчу. 2013 жылдан баштап 2019 жылдын декабрь айына чейин ушул долбоордун талаш тартышы менен ким ошол буйрутма бере турган негизинен тарапты таппай да келдик. Бишкекте УКС деген ишканабыз бар, капиталдык курулуш. Ошол биринчи заказчик болду, анан архитектура менен экөөнүн ортосунда мындай түшүнбөстүк талаш тартыш болуп атып, бүгүнкү күндө 2022 жыл болуп атат. Ушул документ биздин айынан азыр 22 миллион сомдой чыгашайыбыз кетти да. Эми ошону баягы колду жөн эле мындай кой берип койбой, бул маселени кайра жандандырып чечишибиз керек. Бул жөндөн-жөн көтөрүлгөн маселе эмес. Эки тарап бизде сынчылар көп. Сынчылар чыгып, бул документ туура эмес, мындай тигиндей деген. Туура эмес, бирок бул документ шаар үчүн керек, Бишкек үчүн. Бул башаламандык курулушту токтотуу, азыр биз ошол талкуулап аткан деле окуяга тиешелүүлүгү бар экенин белгилеп кетишим керек да. Бул ошол ДПД деген документибиз деталдуу караганда ушундай нерселер келип чыкмак эмес.
Анан буга кошумчалай кетчү, мисалы азыр экотех инспекциянын өкүлү Талант мырза отурбайбы. Ошол документ иштелип чыгып атканда биз көп нерсе кабыл болдук. Экотех инспекция дагы бизге карабайт шааргачы. Бул баягы эки тарапта, эки отурушта отурган ишкана. 10 кабаттуу үйгө чейин сиздерге карайт туурабы? 10 кабаттан үйдөн өйдөсү республикага карап калат да. Борбордо эле бир эле курулуш, мисалы келатып эле 11-чи этаж курса эле борборго карап калат. Булар карабай калат. Буларды эптеп, мисалы шаарга карап биз менен тыгыз байланыш иштеп атканы менен борбордогу адистери менен биздин мына вице-мэрибиз байланыша албай калышын. Байланышканда дагы компетенттүүлүгү башка жакка өтүп кетет. Ошол эле жагы мына архитектурабыз. Архитектуранын дагы мурунку учурда өзү башка архитектор болгондо Бакыт Абышевич убагында бизге өттү эле мэрия тарапка. Кийин кайра жанагы мамлекеттик курулуш госстрой деп коебуз, ошол жака өтүп кетти. Анан азыркы күндө мисалы мэрге, мына вице-мэрлерге ошо шаарда дагы бир жагдайда бизге тартип болсо жакшы болмок деген мен ошо аракетте ошол маселени көтөрүп атам. Архитектура дагы ошо мэрияга бир карап, мисалы көп чоң шаарларды, ири шаарлардын башкы архитектору вице-мэр статусунда болот. Мен муну өзүм да изилдеп тастап чыккам. Анан ошондо тыгыз байланышта өзү да макамы дагы болот, ошо башка архитектура дагы иштегенге ыңгайлуу болот. Анан ПДП маселеси ал сөзсүз керек. Генплан 25-жылга чейин 2006-жылы бекитилген, бирок анын ичинде деталдуу каралган эмес. Ошол себептен биз ушул маселени көтөрүп чыгып, деталдуу долбоорду ишке ашырышыбыз керек. Ага сынчы кайсы этапта бүгүнкү күндө бул? Ал бүткөн документ, анын ичинде бир топ катачылыктар болгон себептен гана аны сотко берип, биз баягы кайра шаардык кеңеш бекиткен орган, биз аны кайра даттанган эмес. Себеби биз аны көз көрүп турдук. Мисалы 2017-18 жылдары талкуулап атканда мен эле жалгыз мисалы бир топ эстедим, бир 6 жолу барган экен. Мисалы алдай уюштуруу, жолугушуулар, талкуулар бир топ болду да. Туура Канат мырза? Бир 40-50 жолу болуп, аябай иштелип, бул мээнет менен коомдук талкууда болуп, канча деген тегерек столдор болуп, ошол нерсе документ иштелип чыккан. Ал нерсени баягы кечке эле бир нерсени жаман десе жаман болот. Жок, ал нерсени сын пикир менен талкуулап, бирок ал документти жандандырып, кайра бекитип, аны ишке киргизиш керек. Себеби биздин архитекторлордун колун байлабаш керек. Эртеңки күнү бирөө жарым өзүнүн компетенттүүлүгүнүн негизинен туура эмес жоопкерчиликке тартылбаш керек. Ал документ керек шаар үчүн. Анан башаламандык курулуштагы токтойт. Мисалы экотех инспекцияга да жеңил болмок. Булардын кол алдында ал документ болсо, туура эмес курулуп калган ишкананы же бир объектини буларга да жеңилирээк болмок ал жерде. ПДБга түшкөн эмес бул объект. Сен туура эмес кургансың деп эле мыйзам чегин. Азыр ошол генплан менен же болсо мындай чаржайып, жана кызыл сызык, башка маселелери калып кетип атат да. Ошол себептен ошол документти кайра алып келишибиз керек. Алып келип, кайра бекитип, ошо сын пикир айткан кишилер дагы бир столго отуруп, мэрия тарап менен, шаардык кеңеш менен, архитектура менен кеңешип, ошол документти кайра калыбына келтиришибиз керек. Канат мырза, бул боюнча сиздин пикириңиз кандай? Бүгүнкү күндө бул кандай иш жүзүндө аткарылып жатат? Ушунга токтолсоңуз. Генплан, ПДП, анан произостройки деген 3 маанилүү эме бар да, поэтапный понятие деп коет айтканда. Генпланыбыз бул 25 масштабта бул концепция. Божомолу мындай ушундай болуш керек деген сөз да булчу. Концепция документ да. Общий жалпы камтылуучу документ. Анан кийин кеңеш атап аткан баягы деталдык проект. Бул жерде кандай үй болуш керек, кандай квартал болуш керек, кызыл сызык кандай болуш керек, ушунун баары бүт камтылган транспорт, озеленение, благоустройство бүт камтылган документ да. Деталдаштыруу ошол негизги документ. Үчүнчүсү, анан дагы тактоо так аткарылган көчөнүн тротуары арыгына чейин бүт болуп көрсөтүлгөн бул проект застройки деген бар. Үчүнчү документ. Азыр биз ПДПбыз жок, азыр 2 документ менен иштеп атабыз азыр. Генпландын алкагында проект застройки деген документ жазылып атат, аткарылып,
Буну фирмалар бизден институттан атқарып атат, лицензиясы бар на право деятельность. Ошо укуктуу лицензия бар, мекеме аткарып атат. Бул градсоветтен каралып, градсоветтин кеңешмесинен талкууга алынып, кемчиликтер болсо кайта кийинки доработка кетет, кайта кемчиликтерди жоюу боюнча. Ошентип ал барып кирип отуруп, кайра чыгып отуруп, бекилип производство негизинде курулуп атат бүгүнкү күндө. Жанагы көйгөйлүү маселе чыпы болгон маселе. Бул жерде азыр бир эле иш бар, бул тергөө иштери. Бүт изилдеп карап, кимдин кемчилик кеткен, кайсы мекеме кемчилик кеткен, ошону изилдеп алар өздөрүнүн корутуусун берет, ошого жараша тиешелүү баягы жооптуу кишилер жоопко тартылышы мүмкүн. Тергөө иштеринин алкагында. Аны ачык кыйын, пока тергөө иштери жүрүп атат. Негизи бул ПДП деген документ керек нерсе. Бул каржылоо маселесин жаратат. Каржылоо маселеси болуш керек, биринчи чечиш керек. Экинчиден бул генпландын автору институт бар бизде, Гостойдун алдындагы Государственный проект институт, научный институт. Ошолор иштеп чыгыш керек. Бүгүнкү күндө генпландын баягы убакыт мөөнөтү бүтүп баратат, 2025 жылга чейин. 3 жыл эртең өсүнө бүтүп калат. Бул документ кайра карап чыгуу бир топ убакыт алат. Генпланда дагы көп кемчиликтер бар. Аны жокту айтууга болбойт. Кемчиликтердин баарын баягы жокко чыгарып, жоюп, жаңы баягы келечекте боло турган 20-30 жыл алдыга жооп бере турган документ генплан жасаш керек. Бул техникалык тапшырмасы уже иштелип чыкты, даяр. Эми ушул баягы генпланды жаңыртуу боюнча, анын аркасынан дагы параллельно Рыспай мырза айткандай ПДПбызды кайра жокко чыккан сол чечим менен ПДПны кайра карап чыгып, коомду талкууга салып, болгон кемчиликтин баарын кайта жоюп, анда күчтүү киргизиш керек да. Бул эки чоң маселе турат ал алдыда. Бул баягы айла жоктун жумушу болот, азыр ПДПбыз жок, азыр производствонун баарын бөлүп жарып, по квартал жасап туруп келип, баягы үзүндү кылып туруп иштеп атабыз да. Айла жоктун жумушу болот. Бирок ПДПны, генпланды бүгүнкү күндө эртеңки калтырбай, каржылоо маселе чечип туруп, кайра текшеп, биз бүт изилдеп, тиешелүү мекеменин баарын курамын түзүп, чоң баягы жумуш тобун түзүп, ошонун алкагында бир сапаттуу бир документ кабыл кылыш керек да. Ошол маселе астында турган. Маселен генплан боюнча, генпланга ылайык келбеген үйлөрдүн тагдыры дагы бүгүнкү күндө маселе жаратып келет. Бузула турган үйлөрдүн маселеси кандай чечилиши керек бүгүнкү күндө? Ал жактарда жарандар жашайт, эми белгилүү болгондой эле. Анан ал жактарда жашаган жарандардын ушул көчпөй жүрө бергенден коопсуздук жаатында дагы көйбөй жаралышы мүмкүн да. Аларды көчүрө турчу бир атайын программа же бир атайын бир багыт каралышы керекпи? Балким мэрия тарабынан болобу же генпланда бул эреже кандай каралган? Бул суроо өтө актуалдуу. Бүгүнкү күндө орчундуу суроолордун бири. Көп кабаттуу үйдү бузуу маселеси эмес, жеке менчик турак үйдү бузуу маселеси өтө азыр оор абалда турат, потому что бул баарыбыздын бул жерде жашаган, башка мамлекетте келген жашаган жаран эмес, өзүбүздүн кыргыздар, өзүбүздүн жарандар. Тааныбыз айткандай бүгүнкү күндө мыйзамсыз курулган 37 көп кабаттуу үйлөр шаардын ичинде турат. Ал жерде курган компаниянын баасы давно уже сатып берген. Ал жерде биздин жарандар кызыл акчага сатып алган элде жашап атат. Баягы бүгүнкү күнгө чейин 2 жыл жашап атабы, 3 жыл жашап атабы, ошол үйлөрдө документи жок. Булар коммерческий баа менен азыр төлөп келатат. Коммуналдык төлөмдөрдү. Свети болобу, суусу болобу, ошонун баары азыр бүгүн коммерческий баа менен төлөп атат да. Эмне үчүн документ жок? Эми компаниялар бул алардын жоопкерчилиги биринчиден. Эмне үчүн бул документ кагаз жок эле куруп салган? Бунун бузуу маселеси, ал жерде кызыл акчага сатып алган, аз акча эмес, көп акча ал жерде. Общий санаганда. Аларды кайта көчүрүү маселеси, бул өтө оор маселе. Бүгүнкү күндө бул биринчи очередь кандай курулган, мыйзамга жооп береби, талапка жооп береби? Анын конструктивдүү частын баарын изилдеп чыгыш керек. Бизде атайын бул үйдүн сапаты, конструкциясынын баягы маалыматы боюнча караган институт бар бизде. Ошол институттан булар корутундаш керек. По этажно бүт баарын конструкциясы кандай,
горизонтальный вертикаль сечениялар кандай кайрылган, кандай армиризм болгон, биз бүгүнкү 8 багы минималь 8 баллдуу зонага жайгашкан шаарыбыздын талабына жооп береби ошол конструкциясы. Эртесин ал үй моомдой кылып жанагы урап түшүп калбайбы бирөөнүн үстүнө деген талаптын баарын, ошол сөздүн баарын, маселенин баарын чечкен ошо институттун корутундусу да эң негизгиси. Эгерде ошол институт баягы жагымдуу корутундусун берсе, бул талапка жооп берет, бекем курулган деген корутунду берсе, анда аны элдин баарын көчүрбөстөн, бузбастан кайрымдан мыйзамдаштыруу маселесин көтөрүп караса болот да. Анын жолу бар. Мэрияда ушундай бир багыт барбы? Программа балким иштеп чыгуунчу ошо боюнча. Бүгүнкү күндө туура айтып атасыз, маселе чоң болуп атат. Мана архитектура тарабынан дагы азыр айтып кетти. Бүгүнкү күнгө чейин кыйналып эле келишти буларчы. Генпланды бердик. Вот уже айтат. Проект детальный плановкага акча таппай бербедик. Элдин маселесин чечиш керек. Бүгүнкү күндө жана башаламандык салынуу болуп атат деп айтып атасыз. Жок, мындай эмес. Булар бир үйүнү бериш үчүн уруксат кагазын. Булар бир кварталдын проект застройкасын жасап чыгышат. Бүгүнкү күндө жана биз айтып кеттик, мына Фрунзе көчөсүндө үй салынып атат деп. Бул бүгүнкү күндө Гроссеттен каралган маселе. Бүгүнкү күндө ошо жанында турган үйүнүн ордуна да көп кабаттуу үй түшө турган жер. Өзүңүздөр билгендей, мана бүгүнкү күндө бир 20 жыл убакытты карайлык артка. Мана Бакамбаев көчө, могу Токтобола көчө. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, кандай өзгөрүлүп атат. Эми өмүр бою биз болсо мана шаар деп тийбейли, курулуш кылбайлы деп отуруп өсөк, бир кабаттуу үйлөрдү, эски үйлөрдү карап отурбаш керекпизби? То есть шаар өнүгүш керек. Өнүгүш үчүн бунун перспективасы боюнча мана проект, мана Бишкек глав архитектурадан кагыздарды карап көрсөк, жакшынакай кварталдарды разработка кылып чыгышкан булар. Бирок тилекке каршы бүгүн эң көйгөйлүү маселе болуп атат, бул частная собственность деп коебуз. Үйүнүн ээстери. Жанагы шаарда, эми Бишкек шаарда жашап аткандан алар да түшүнүк менен келиш керек да бергечи. Эми көп кабаттуу үй турат, жанында кичинекей үй турат. Ал болсо закон, кодекс боюнча, бүгүнкү мыйзам боюнча, конституция боюнча, мана анын талабын коргойт конституция. Ошо жашап аткан собственность болгон киши сатам десе сатат, сатпайм десе тура берет. Биз болсо өкмөт тарабынан биз болсо аны болсо алып мажбурдай албайбыз да. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө айтып атабыз. Ошо политика, градостроительствону алып жүрүш үчүн мана главный архитектор өткөзүп атканда Гроссоветте ошо бир кварталдыкын жазайт. Бүгүнкү күндө үй салып атканда мана точечный деп атабыз. Бул точечный эмес. Бул перспективада бир да 10-20 жылда могу үйлөр кеткенден кийин жана эски үйлөр. Өзүңүздөр да көрүп атасыздар бүгүнкү күндө мана Молдовада гвардияда Фрунзеде үй ремонт кылып бересиз, эскилиги жеткен. 50-нчи жылдары салынган үй экен. Бүгүнкү күндө ал үй болсо, бүгүнкү күндө эл жашап аткан үй жана үстүнө түшкөн. Бул аварийный үй. Бул перспективада кетиш керек. Ошол учурда бүгүнкү күндө көп ушул шаар тургундары да архитектуралык стилди дагы кармалыш керек. Баягы совет мезгилинде үйлөрдү сактап калып, биз мына ушул өзүбүздүн тарыхый мурасыбызды сактап калышыбыз керек деген да маселени көтөрүшөт да. Бул боюнча кандай жооп берсек болот? Бизде бүгүнкү күндө туура өкмөттүн астында дагы, муниципалитеттин астында дагы историко-культурный наследие деп архитектурный наследие деген бар. Списоги бар. Бул архитектура жанагы сиз айтып калган исторический объектлер бүгүнкү күндө турат, алар бар бүгүнкү күндө. Бирок ага дагы өкмөт тарабынан каражат бөлүнүш керек. Ал үйлөрдү дагы, имараттарды дагы биз болсо бир 10 жылдагы, 5 жылда бир жолу ремонт кылып, ошо бүгүнкү күндө сактап туруш керекпиз. Акча бөлүнбөгөнүнө байланыштуу өзүңүздөр көрүп атасыздар. Эскилиги жетип куруп атышат аларда. Анан шаардын центринде эми частный үйлөр бар. Булар перспектива боюнча бул генпландын негизинде 25-жылга чейин генпландын негизинде бул үйлөр жок болуш керек өзү. Бирок проект детальный планировка акча бөлүнбөгөнүнө байланыштуу бул кала берген. Бүгүнкү күндө биринчи маселе, ошо мен да өзүм архитектура тармагында иштеп келгем, биринчи маселе мэр да коюп атат. Ушу акча каражатын бөлүп берүү боюнча өкмөт тарабынан да акча каражат бөлүү боюнча генпланга, стратегиялык генпланга проект детальный планировка план коюп, биз өр кеңеш менен
байланыштуу ушу акчаларды бөлүп берип иштеп чыгыптыр. Дальше ушу мындан кийин ошо эме ишикти алып барыш керекпиз. Бүгүнкү күнгө чейин архитектура туура эмес кылдыңар деген бул мен алысмын мынданчы. Эми бизге бөлүнгөн убакыт баа чектелүү. Архитектура тармагында, курулуш тармагында, генералдык план анчында деталдуу планировка боюнча сөз кыла берсек абдан көп болот. Көйгөйлүү маселелер абдан көп. Сиздер келип убакытта маек куруп бергениңиздерге сиздерге чоң рахмат. Ал эми Күн башат программасы өз эфирлерин улантат.